болуп аткандан кийин мына ошону туура жашоого, туура правильно прожить, туура жашап ошол негативный эмоцияны кайда кетириш керек, кантип ошол негативный эмоцияны жок кылса болот, мына ошол жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн. Негизи негативтерге эмне кирет? Негативтерге бул бардык таарынычтан баштап бардык бирөөнү жаман көрүү, жанагы страх, коркуу сезимдери, бирөө жаман айтып койгондо, силерге мисалы силер каалагандай болбой калган учурларда ошонун бардыгы эле негативге кире берет да. Эмне себептен? Анткени силер ошол нерсени укканда, мисалы маанайыңар түшүп, өзүңөрдү начар сезип, мындай ичиңерде уйгу болот го, мына ошондой чувство болгонун бардыгы эле ошол негатив болуп эсептелинет да. Мына ошол негативный эмоциялар, баягы мен психосоматикада да айтып кеттим, баягы абидада да айтып кеттим, биздин организмге аябай терс таасирин тийгизет дагы. Бул бизде мындайча айтканда организмге аябай зыян да. Бирок ошону билип туруп эмне себептен адамдар ошону тазалай албайт да. Негизи биздин организм аябай акылдуу да. Мисалы биздин организмибиз бизге ошол негативный эмоциялар келеткен билет дагы, анан ошондон тазалануучу механизм берет да. Элестетсеңер, негизи адам баласынын организми ушунчалык идеальный, бизде даже организмибизде вирустар менен күрөшө турган өзүнчө армия бар, билесиңер. Биздин организмибизде ошол ооруларды жеңе турган, мисалы денеңер кесилип калса ошону деген оңдоп айыктыра турган, иши кылса, биздин организмде кандай разрушающий процесс болсо, бузуучу процесс болсо, ошол бузуучу процесстин баарын оңдоп кетчү бардык шарттар түзүлгөн да. Бардык шарттар түзүлгөн, көрдүңүздөрбү? Бул физикалык жактан алып карасак ушундай да, физикалык жактан бардык шарттар түзүлгөн. Демек, эгерде физикалык жактан бардык шарттар түзүлсө, демек менталдык жактан деле ушундай шарттар бар болуш керек. Туурабы? Эгерде биздин физикалык жактан денебиз жабыркай турган болсо, анда ошол жабыркаган нерселерди алып салуучу бизде бардык жардам берүүчү факторлор бар да. Мисалы, жанагы кожанын, мисалы канды тромбоциттердин, канды токтотуп коюусу, мисалы ошол кожанын клеткаларынын ошол кесилип ачылып калган жерди бирге болуп жапканы, же болбосо мисалы антибиотик, организмибиздин антибиотики деп коет го, бир вирус, бактериялар келсе ошолорду өзү ликвидация кылганы, ошол биздин организмдин физикалык жактан бизге жардам бергендиги да. Мына ошол сыяктуу эле биздин организмдин бизге менталдык жактан да жардам берүүчү сонун техникалары дейинби, же болбосо методдору бар экен да, бизге абдан сонун жардам берет экен. Эми келиңиздер эстейли, сиздер ыйлаган учурда жүрөгүңөр кысылып бирдей болгон учурда аябай кыйналасыңар го, ошол учурда сразу эмне болот? Көзгө жаш айланат да, ыйлай баштайсыңар. Мисалы, эмне себептен кичинекей балдар бизге караганда чаще мындай бат-баттан ыйлап турат да. Биз болсо кичинекей балага караганда мындай редко ыйлайбыз, туурабы? Көрсө, ошол биздин организмдин менталдык жактан тазалоочу куралы ушул экен да. Ыйлап туруп чыгарат экен. Бүт ичтеги болгон жанагы газдын баарын биз айтып атпадык беле? Бекеринен, мисалы табигатта деле бүт нерсе суу менен жуулат, туурабы? Суу менен жуулуп кетет. Мисалы, карасаңыздар, жамгыр жаагандан кандай тазалык болуп калат, ошол сыяктуу эле биздин организм дагы ичинен өзү элестеттиле, өзү суу бөлүп чыгарып, ошол суу аркылуу биздин менталдык жанагы негативтерди, обида, бирөө менен урушуп кетесиңби, бирөөгө таарынасыңбы, бирдемеден коркуп атасыңбы, мисалы аябай катуу сүйүнүп кеттиңби, ишилсе, менталдык жактан биздин организмге доо келтирүүчү кандайдыр бир
ушундай эмоциялардан бизди сактаган ушул ый экен да. Ый аркылуу биздин организм ошол разрушениядан, саморазрушениядан сактап турат экен да. Карасаңыздар, ушунчалык мындайча айтканда кыйын экен да биздин организмчи ушунчалык бизди сактаганга аракет кылат экен да. Анан ошол ыйлаган бул аябай жакшы экен да. Бирок ыйлаган жакшы десе эле жөн эле отуруп эле налево направо ыйлай бербеш керек экен да. Негизи байкадыңыздар беле, ушу ыйлаган учурда кадимкидей жеңилдеп каласың да. Ыйлактар барбы ушул жакта арабызда? Ким көп ыйлайт, жазып коюңуздарчы. Эми албетте биз кичинекей балдарда ыйлай албайбыз. Мисалы мен баягы күнү ушул наблюдение кылдым да. Мен мисалы кыздарым, кичинекей кыздарым бар, 2де, анан 5течи. Анан ошолорду карап турсак, мелочь чалынып кетсе деле ыйлай берет, бирдеме бербей койсоң деле ыйлай берет, иш кылса каждый мелочка ыйлай беришет да. Бирок бул биз үчүн мелочь да. Мисалы биз алар бирдеме сураса бербей койсок, ал биз үчүн мелочь да. Эми биз айтабыз да, бул кичинекей эле нерсе, ушуга деле ыйлай бересиң депчи. Бирок ал бала үчүн бул глобалдуу проблема да. Эми анын азыркы жашоосундачы, мисалы 5 жаштагы баланын эмне проблемасы бар? Болгону ошол да. Игрушка, мисалы конфет, бир жака барам дейт, ошол ал үчүн глобальный проблема да. Мисалы көрдүңүздөрбү? Негизи бул абдан туура экен да. Туура экен. Көрдүңөрбү? Анан эмне себептен ошол ыйлагандан кийин мына башың ооруп калат. Ким кандай деп ойлойт? Мына жерге өзүңөрдүн оюңарды жазып кетсеңер, эмне себептен адам ыйлагандан кийин башы ооруп калат? Ошол жан дүйнөбүз кыйналып, нервдерибиз бузулуп, кыйналып атканда, ыйлаган учурда наоборот ошол менин чыңалганы кетет да. Адам кадимкидей жайылат да. Негизичи бул баянда обидаларды өткөндө айтып берип атпадым беле? Эгерде жана газ кетип атпайбы биздин организмге? Эгер ошол газ кетпесе эмне болот? Биздин организм жарылып кетет да, жа бомбадай болупчу. Эми бомба замедленного действия деп коет го. Бизде каждый ошол ким кандай кабыл алат да. Мисалы кээ бирлер эми элестетиле мындай учурлар болот да, жа баласын жоготкон учурлар болот, бир тууганын мисалы жоготкон учурлар болот. Бул эми аябай мындай кыйын нерсе да. Ошол кыйын нерседен кийин деле адамдар жашап атпайбы? Негизи деген, эгерде ошо нервтен чыңалганын мисалы алып карасак, бомба сыяктуу чото жарылып эле кетчүдөй состоянияга келет да. Бирок ошол организм бизде жарылып кетпесин, ошол жүрөк токтоп калбасын, кандын айлануу системасы токтоп калбасын деп эмне кылат? Ушул ый аркылуу сактайт экен да. Бирок биз эмне себептен башыбыз ооруп калат? Ыйлагандай негизи жеңилдеш керек. Бирок биз деген башыбыз ооруп калат, жүрөгүбүз ооруйт, бир нече күн кыйналабыз. Анткени биздин мээдеги установкалар жатат да. Установкалар эмне деген установкалар жатат? Биз бала ыйлаганда эмне дейбиз? Өзгөчө бул эркектерге аябай тиешелүү да. Мисалы эркектер эмне себептен көбүнчө инсульт, инфаркт эркек кишилер алат да. Эркек кишилер алат. Эмне себептен эркек кишилер аялдарга караганда азыраак жашайт экен да. Анткени биз аларга кичинекейинен эмне деп айтабыз? Бул жерде организмдин программасы, кыйналып атасыңбы, ыйла дейт да, организмдин программасы. Түшүнүп атасыздар, биздин өзүбүздүн заложенный программабыз бар да. Бирок биз ошол программаны бузуп атпайлыбы? Мисалы бала ыйласа, биз мынтип айтабыз да, ыйлаба дейбиз да. Эркек балдарга айтасыз, ыйлаба, сен эркексиң. Сен деген өзүңдүн слабостьтин көрсөтпө. Эркектер ыйлабайт деп айтабыз да. Мисалы бизге деле ошентип айтчу да, ыйлаба депчи. Ыйлаба. Эмнеге ыйлайсың? Ыйлабаш керек. Ыйыңды бирөөгө көрсөтпөш керек. То есть бизде адамдарда ыйлаган бул бизде как слабость катары кабыл алынат да.
слабость, түшүнүп атасыздарбы? Ый бул бизде мындай өзүнүн слабостун, өзүнүн мындай эрксиздигин көрсөтөт деп ойлойбуз да. Бизчи ыйлаган, көп ыйлаган адам, мисалы Гөл айтып атат, бул ыйлак депчи, бул ыйлак кичине бирдеме болсо эле ыйлай берет, колунан эчтеке келбейт деген сыяктуу сөз да булчу. Биз ошого мындай ушундай маани берип калганбыз да, ыйлаган бул жаман нерсе дегендейчи, жаман нерсе дегендей маани берип калганбыз да. Бирок мындай алып караганда бул жаш чыгуу, естественный процесс да, буну токтотпош керек. Мисалы Японияда эркектер ыйлай берет да. Мисалы бир блогер кыз бар, кыргыз кыз, Японияга турмушка чыккан, анан ошол күйөөсүн көрсөтөт да, анан баягында болсом носки менен шоколад подаркага берип атпайбы күйөөсүнөчү, бир шоколад бар экен, жакшы көрөт экен, иш кылса. За граница экен да ал шоколад, анан Японияда жок экен да. Ошол за граница заказ берип, тиги аялы ошол күйөөсүнө носки менен шоколад подарить этсе, күйөөсү отуруп ыйлап атпай элестетип эле килейген эле киши да. Эми бизге мындай жек көрүнөт да. Анан кийин ал кызга 90% кыргыздар жазылган да, блогундачы. Анан ошолордун баары айтып атышат да, уят эле да ушу 40ка чыккан килейген эркек ушул носки менен шоколадка ыйлап атканын, ушу шоколад жебей койсо деле болот да деп эркектер жазып атат да, кыргыз эркектер. Түшүнүп атасыңар? Анан тиги кыз түшүндүрүп атат да, Японияда бул эркек киши ыйлабайт, анан ыйлабаш керек, бул деген мужественный болбой калат деген правила жок дейт да. Японияда жаш бул естественный процесс дейт. Мисалы силер туалетке барасыңар го дейт, мына ошондой эле кеп дейт да. Ыйлаган бул мисалы, ичинен чыккан естественный процесс да, буну кантип токтотосуң дейт да. Ал дагы айтат да, токтотпош керек дейт. Анткени ошол башы эмнеден ооруйт? Ыйлагандан оорубайт. Силер ошо ыйды токтоткондон ооруйт. Недоплаканность деп коет. Ыйдын до конца сыртка мына туура айтасыз, уреже сыртка чыкпай калган үчүн, жана газдын жартысы калып калган үчүн состояние начар болот кийин. Мен деле мурда ушундай болчумун. Мен ошол бир тренингке катышканда ошо чистка деген сабак өткөн. Ошол чистка деген сабактан аябай мына көрдүңүздөрбү, менин апам казы болгон, көп ыйлатпай коюшкан, молдолор, жанымдагылар. Мына көрдүңөрбү, ушундай да, ушундай болот да. Жакында эле мен Аяш атамдын баласы казы болуп калып, мамамдар менен похоронго бардык да, анан ошондо дагы апасы эсин жоготуп ушинтип ыйлап атат да. Эми билбейм, мен Кудайыбыз сактасын, бирок баарыбыз деле андай случайда ошондой эле болот да, эмичи состояниячы. Бирок баары жаман көрүп атышат да, кичине кайрат кылбайбы, анан балдардын жүрөгүн түшүрүп атат, анан дагы бирдеме деп, мындай жаман көрүп эмес, осуждение болуп атат да, из-за того, что ал ошентип ыйлап атканначы. Бирок анын ички дүйнөсүндөгү мындай экен да, ошол жаштын размери бул силердин ички дүйнөңөрдөгү проблеманын размерине жараша болот да. Bundan коркпош керек. Эгерде силердин ички дүйнөңөрдө мисалы толуп кетсе бир вагон деп коелучу, бир вагон ошол негатив толуп кетсе, ошо бир вагон жаш чыгат да. Мындан коркпош керек да, коркпош керек. Эми элестетиле, ушундай кыйын нерсе болуп атса жашоосундачы, анан биз мамам болуп кирдик, анан кирсек мамамдарды көрүп алып аябай ыйлап атпай, анан айтып атпайбы тиги эмелерчи, эжелер экен, эжелер айтып атпайбы, силер болду кирбей эле койгулачы, силерди көрүп алып кайра ыйлап атат, араң токтотуп атабыз депчи. Анан ошондо мен ойлоп койдум да, ооба албетте эми ал эжени аяп токтотуп атышат да, бирок ошол чыкпай калган эмоциялардын бардыгы эртең бүрсү күнү ага ооруп алып келет да, түшүнүп атасыздарбы? Чыкпай калган ошол мен сабырдуу болоюн, кайраттуу болоюн, элдин көзүнчө жакшы көрүнөйүн деген нерсенин бардыгы. Анан ошол мамамдарга айтып атпаймынбы, наоборот, надо дать ей возможность поплакать депчи, надо дать ей возможность ошол эмоцияны прожить. Анткени ал эмоция ичинде калып калса катуу жаман нерселерге алып келет да, түшүнүп атасыздарбы? Андан мурун эле ушул биздин кошунабыз дагы баласын жоготту да, баласын жоготкондо
эне деген баары бир баягы аял кишиге не запрещено да, мындайча айтканда, ал ыйлайт да. Апасы ыйлап аябай кыйналды да, атасы болсо мисиреп эле жүрдү да, элестетсеңер, бир жумадай жүрдү мисирейипчи, вообще мындай жаш чыккан жок да. Анын баары аябай кайраттуу экен, анын аялы кыйналбасын деп атса керек, аябай поддержка кылып атат, азамат молодец деп эле жатты да. Мен көрүп алып аябай корктум да, потому что анткени буга чейин жоготуу болгон эмес ал үй бүлөдөчү, эми бул биринчи мындай аябай катуу жоготуу болуп аткандан кийин, баягы жоготуу болуп аткандан кийин мындай башкача да, кебетеси купкуу болуп эле жүрөт, же тамак жебейт, же эчтеке кылбайт. Анан кийин бир жума өткөндөн кийин негизи ал байке көптөн бери мындай ичпей жүргөн да. Бир жума өткөндөн кийин баягы мас болуп келип, мен эшикте тургам ошол жайында. Мас болуп келатыр, анан аял көрүп эле чочуп кетти да, бул мас болуп келатат го, эмне болду деп. Бир жума эмес, даже 40 чыккандан кийин го дейм, ошого чейин ыйлаган жок да, көпкө жүрдү. Ошо 40 чыккандан кийин го биз ошол Куран окуп барган эшикте сүйлөшүп турсак, ошол келатыр да, анан кийин эмне болду буга деди эле. Анан кирип алып, анан баягы ыйлап дагы, скандал кылып дагы 3 күн элестет эле, токтой албай. Аябай жаман болбоду. Анан ооруп калды да, ооруп жатып калбады, элестет эле. Ушунчалык баягы ичине чогулткан эмеси, андай кылбаш керек да, булардын баарын эмнеге силерге айтып берип атам. Просто түшүнүш керек да, бул естественный процесс. Кичинекей балада дагы естественный процесс. Ыйлаганда адам эмнеге муктаж? Ыйлаган адам просто ошол бирөө көрүп атса, осуждать этпей, ыйлап аткан адамга мынтип айтпаш керек да, ыйлаба, эмнеге сен ыйлайсың деп айтпаш керек да. Мен мисалы ошол ажырашкан учурда такыр ыйлаган эмесмин да, ушинтип эле мисирейип эле, кыйын болуп эле. Анткени мен ага чейин көп жеңемдер, баягы байкемдер менен урушуп кеткенде, анан көп эле учурлар болот да, мисалы ар бир эле семьяда бир учурда ушундай ажыраша тургандай бир ситуациялар болуп калат да. Анан ошол моментте аял кишилер аябай страдать этет го, анан эркектер спокойно жүрөт да. Мен жиным келип атышты. Тиги вообще мисирейип спокойно жүрөт да. Ага вообще баары бир, эмне эле кыйналып атасыңар, ушу эркектер үчүн кыйналбагылачы, вообще ыйлабагылачы деп эле ушинтип эле айта берип, өзүмө ушундай программа, установка киргизе алыптырмын да, что эркектер үчүн кыйналбаш керек, ыйлабаш керек, страдать этпеш керек дегенчи. Анан ажырашканда ушундай состояние болгондо мендечи спокойствие ушундай. Бирок ошонун бардыгы кийин чыкты да. Кийин аябай, кийин уже 3 жылдан кийин мен чистка кылып баштаганда, айтып атпайбы, 25 барак обидалар чыгып, мен ошол кат жазганда токтоно алчу эмесмин да, түнү менен жазып чыкчумун да, ушунчалык көп ичиңде калып калат экен да. Ошон үчүн көрдүңөрбү, ошон үчүн ичиңерге сактаган, баягы сактаган бул туура эмес көрүнүшкен да. Даже мисалы азыр жанагы гвоздистояние дегендер чыгып атпайбы, ага чейин деле психологический практикалар бар. Приглашаем поплакать деген психологический практикалар бар да. Чындап эле ошондой адамдар бирөөнүн көзүнчө же үйүндө ыйлай албайт да, от души ыйлай албайт. Эмне себептен? Анткени биз айтып атпаймынбы, эмнеге? Анткени бизде деген ыйлабаш керек, бул жаман деп көндүрүп койгон да, көндүрүп койгон. Түшүнүп атасыздарбы? Мынтип запрет кылып көндүрүп койгон да. Мисалы ким жолдошунун, атасынын, байкесинин ыйлаганын көрдү эле. Мен мисалы ушунча жыл деп эле койдум, эми 6 жылдан бери жашап атабыз, бирок 6 жылдан бери жолдошум бир да жолу ыйлаганын көрө элекмин. Эми ыйлабай эле койсун дечи, бирок мисалы биз аялдар похоронго барсак деле, похорон деле бул эмоция да, негатив да. Мисалы бирөөнүн эмесин көрүп, страдать этип атканын көрүп, баары бир мындай негатив болосуң да, жаман болуптур деп переживать этесиң дагы, ошол нерсе мындай ичиңде сакталып калат да. Бирок эркектер вообще мындай ыйлабайт да, ыйлабайт. Мисалы ошол Аяш атамдыкына барганда деле аялы жана кыйналып атат, Аяш атам басып жүрөт, эми көрүнүп турат ыйлаганынчы, бирок ал деле
өзүн аябай кармайт да. Өзүн аябай кармайт да. Эркектер башкача чыгарат да. Кимдин күйөөсү ичет, же бирөө менен мушташат, же сөгөт, алар ошону чыгарат экен да көбүнчөчү. Менин жолдошум андай эмес да. Ал ичпейт, сөкпөйт, мушташпайт дагы да. Анан, характери ошондой да, спокойный да. Анан бирок силер ойлогула да, эгерде силер ыйлабай койсоңор, мына организмде ал нерсе калып калат депчи, эч качан калбайт экен. Биздин организм ал ошол ыйды баары бир чыгарат экен да. Баары бир силер каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы чыгарат экен сыртка. Эмне болуп чыгат? Көбүнчө бул аллергия болуп чыгат экен. Аллергия, эркек кишилерде көп аллергия көп болот. Мен мисалы жолдошум, биз экөөбүз классташпыз негизи, бирок смарт-тричке келгенде эмне себептен келген? Анткени аллергия болуп келген да. Аллергия болуп көзүнөн жаш токтобой, мурдунан куюлуп, кадимкидей акчы да, көзүнөн элестетип эле жаш акчы да. Анан ошентип келген да, мен ушинтип аллергия болуп кыйналып атам депчи. Анан биздин продукцияларды ичти, продукциялар жардам берди, аябай жакшы. Анан токтоп калат да, кайра эле временно токтоп сон болуп калат дагы. Негизи мага келгенде ошол смарт-тричке 1 ай токтобой атат деп келген да. Анан продукцияларды ичкенде кадимкидей жакшы эффект берген да, сон болуп калган. Анан бирок где-то жарым жылдан кийин кайра пайда болду да. Анан биз баш кошкондон кийин дагы жакшы жүрүп эле, анан где-то бир тоже жарым жыл жашагандан кийин эле кайра пайда болуп калат да. Анан мен сурадым да, эмне себептен ошол сенин аллергияң качан пайда болот десем, жазында пайда болот дейт да. Жазында. Карасаңыздар, жазында пайда болот дейт. Анан ошондо просто мындай болгондо, мунун иниси каза болуп калган да. Инисичи, анан иниси каза болгон учурда бул Россияда болуп калган да. Анан Россияда болгондагы бул Бишкекке келгенче элестетиле, аяктан чыгып Бишкекке келгенде коюп коюшат да, эми баягы көп убакыт өтүп кетет да. Бул пока ал жактан билет таап, антиминтип келгенче ошол коюп коюшат да. Анан келгенде уже баары ыйлап бүтүп, коюп, билесиңер да, уже мындай более спокойно болуп калат да. Бул келгенден кийин Нурзат эже демек ооруйт да. Ошо ооруларын талдаш керек да. Келет дагы, келгенде баягы өзү айтат да, келип мындай өлө кыйналып келгем дейт да. Кыйналып келип эле даже иле албай койдум дейт да. Элдер уже мындай карасам спокойно эле жүрөт дейт да. Бул аябай стресс болуп келет да. Анан спокойно эле жүрөт. Анан ошойдон дейт, жүрдүм дейт. Анан 10-15 күн өткөндөн кийин почкасы отказ берип жатып калыптыр да. Почка кадимкидей мындай шишип кеттим дейт да. Шишип кеткенде больницага алып барышса, почкасы ооруп, анан ошол больницага жатыптыр да. Почкасы ооруп больницага жатып чыккан экен да. Анан до сих пор эле ата-энеси переживать этип берет да. Почкасы азыр жапжашнакай эле иштейт. Просто ошол моментте элестетсеңер, эмне кылат, фильтрлейт да. Ошол моментте анын организми бөлүп чыгарган газга почкасын алып жетпей калган да. Түшүнүп атасыздар? Анткени ал ыйлабай койгон. Мына ошондо чогулган ыйдын бардыгы эмнеге жазында? Анткени мартта каза болгон. Ошол моментте, ошол мартта эмес экен, апрелдин аягы, майда деп коеюнчу. Ошол моментте кармайт да. Аллергиясычы мен уже 6 жылдан бери байкап келатам, до сих пор кармайт да. До сих пор кармайт. Анан мен ушинтип сүйлөшүп, айтып, түшүндүрүп, адилет ушундай болот, ошон үчүн кармап атат десем, иле албайм дейт да. Просто андан көп жыл өтүп кетти да, түшүнүп атасыздар? Көп жыл өтүп кетти, ал чыкпайт. Бизде эмес да, эркектер бизде эмес, биз аялдар отуруп эле илей беребиз да. Илей беребиз, отуруп элечи, а эркектер анте албайт да. Для них это признак мындай слабости да. Анан мен сурап атпайм, эмне себептен иле албайсың десем, эми эркек болуп туруп кантип иле алмак элең дейт да. Көрдүңүздөрбү? Ошондой болуп атпайбы кеттим барчы. Бирок биздин организм баары бир чыгарат да, баары бир чыгарат. Чыгарбаган эркектердики көбүнчө жүрөгү ооруп калат.
жүрөгү мына могул жакта эми ар түрдүү эркектер болот да. Мисалы кээ бир эркектер бар, такыр көңүлүнө албайт. Кээ бир эркектер бар, может жашоосунда андай деле аябай катуу нерсе боло элек. Андай да болушу мүмкүн да. Ушундай ар түрдүү психосоматиканы караш керек да. Бул негизи инсульт, инфаркт алып калган учурлар болот. Микроинсульт, микроинфаркт деп коет го. Ошондой учурлар болуп калышы мүмкүн да. Көрдүңүздөрбү, ошон үчүн бул ошол күйөөңөрдү караш керек да. Негизичи же болбосо мисалы азыр ичпесе деле балки мурда ичип ошол учурда чыгарып алган да, эмоциясын чыгарып алган. Балким эч кимге көрсөтпөй ыйлайт. Андай да болушу мүмкүн. Мен мисалы иним кыздар менен чоңоюп калган үчүн дейт да, бирок ал эрке чоңойгон үчүн эми ага эч ким запрет кылган эмес. Бирдеме болсо ыйлайт да, ыйласа эле баары таң кала беришет да. Эми мындай элдин көзүнчө ыйлабайт, бирок биздин көзүнчө ыйлайт да. Анан кийин ошо жандай похорон бир жака барганда да мындай чыдай албай калат да. Анан көйлү айтышат да, эми эмнеге ушундай деп элечи. Анан кыздар менен чоңоюп кыз болуп калган дей берет да. Бул мындай туура эмес отношения да. Кыздар менен чоңоюп кыз болуп калган. Эми эркексиңби кызсыңбы, организм бир да. Ошону түшүнүш керек да, бир организм. Bundan эч жака качып кутула албайсың. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн биз канчалык өзүбүзгө запрет кылсак, ошончо биздин баягы эмоциялар ичибизде кала берет да. Дагы бир случай айтып берип коеюн. Мен биринчи жолдош менен ажырашып, анан кызым, ошол улуу кызым Акылай ооруп калды да. Ошо ал Акылай 3 жаш кезинде биз ажыраштык. Ошондон баштап эле эмне болду? Мурду бүтө берди да. Мурду бүтүп эле такыр мурду ачылбайт. Анан больницага алып бардык. Больницага алып барсак, аденойду деп айтты. Аденойдун алдырдык. Аденойдун алдырсак деле болбой эле кайра эле мурду бүтөт. Анан кийин кайненем, ошол апасы мынтип айтып калды да. Тоже сетевойдо иштеген бир тааныш эжеси бар. Ошол кайненем көп жылдан бери иштейт да. Анан ошолор үйгө келип калып, бир себеп болуп, анан ушинтип апам айтып калса мынтип айтты да. Гомеопатия деген бар, ошого алып барып көр деди да. Бул аябай жакшы, психология менен дагы дары менен да дарылайт деди да. Десе мага кайненем айтты. Анан мен баягы ошол любой нерсени пробовать эте берем да. Макул деп мен алып бардым да. Алып барсам, бир киши экен, анан отурдук да. Отурганда мени эшикке чыгып туруңуз деп койду. Анан кийин эшикке чыгып турдум, анан сүйлөштү. Акылай менен сүйлөшүп анан ушуну 5ке чыгып калган болсо керек эле, 5терге чыгып калган. Анан бир аз эле сүйлөштү, бир оюнчуктар бар экен. Анан мага мени кир деди да, анан Акылайды эшикте отуруптур деди. Анан мага мынтип айтты да. Мен ошону түшүнгөн эмесмин да. Эми анда баягы азыркыдай билим жок, эчтеке түшүнбөйсүң. Анан мага мынтип айтты да. У ребенка есть непрожитые эмоции деди да. Анан мен түшүнбөйм эмнеге десем, она в жизни кого-то потеряла деп сурады да. Анан десе жок деп чочуп кеттим да. Баягы потеряла десе эле биз бирөө каза болуп калды деп элестетебиз да. Нет, она никого не теряла десем мынтип айтты да. Хорошенько подумайте, деди, может кто-то уехал, деди, может кто-то уехал деген эле сразу айттым да. Мы с папой ее развелись десем 2 года назад десем. А когда началось, деди, вот эта проблема с носом, деди, 2 года назад десем. Вы аденойду убрали, деди, да, десем, но это не поможет, деди, да. Эмнеге десем айтты. У вас, вы же мама, деди, да, силер мамасыңар, силердин состоянияңар напрямую балаңарга влиять этет деди да. Десем мен түшүнгөн жокмун, чын айтып атам, түшүнгөн жок. Мен буну азыр эми түшүнүп атам да. Анан айтты да эме депчи, ошол папасы эгерде келип, кабар алып, сүйлөшүп, мындай эметпесе, связь кармабаса, бул токтобойт деди да. Мурду бүткөнү токтобойт. Эмнеге десем, ал айтып атпайбы эме депчи. Кызыңар мындай көп ыйлайбы деди. Анан көп ыйлайт дедим. Действительно көп ыйлачы, аябай мындай капризный болчу да. Анан ошону айтат да, бул өзү она же ребенок дейт да, бул түшүнбөй атат дейт. Эмнеге ушундай состояние болуп аткан өзү түшүнбөй атат дейт да. Бул просто дейт мындай чоң кишидей болуп, мне больно,
я хочу с ним жить деп айта албайт дейт да. Түшүнүп атасыздарбы? Я хочу, чтобы мама и папа вместе жили деп айта албайт дейт да. Мына ошол себептен бул ушундай состояниеде болуп деди да. Анан бир дары берди. Дарысын бердим, бирок калган сөзүнө көңүл бурган жокмун деп кетип калдым. Эмне айтып атат депчи. Болду, ошо менен убакыт өттү. Кийин смарт-тришке келгенден кийин сабактарга катышып атып, качан токтоду? Биринчи вокалга барганда токтоду, дыхательный гимнастикада жардам берсе керек. Экинчиси уже чоңоюп калганда, мына токтогону аз эле болду. 5-класстан өткөндө токтоду, уже чоңоюп калганда, 10 жаштан өтүп калганда аябай көп чистка кылдык да. Аябай көп чистка кылдык. Өзү деле айтып берет азырчы. Мама, мен мурда деген ичим бирдеме эле болурчу депчи, азыр ошол жок депчи. Чистка дегенде эмне аябай көп көрсө претензиялар бар экен да, кичинекей болуп элестетти эле. Анан ошонун бардыгын уктум да, отуруп алыпчы. Бирок эми буну жасаш кыйыныраак. Мен просто практиковать этип калган үчүн жасайм. 2 кызыма тең жасайм азыркыга чейин. Негизи мындай состоянияда чистка кылган бул мындай силы воли требует да. Силы воли требует. Особенно өзүң балаңа анткени көп претензияларды айтат. Жүрөккө жакын албаш керек да. Ошон үчүн өзүнүн ата-энеси көбүнчө жазай албайт да. Анан эгерде чындап эле силердин балаңарда да ушундай проблема болуп атса, астма дагы ошондон келип чыгат дейт да. Анан дагы бир нерсе, мен ошол экинчи кызым, биринчи кызым ошо мурду бүтө берди деп атпаймынбы? Экинчи кызым эпилептический синдром головного мозга деп ошондой менен төрөлдү да. Анан кийин мен ошол төрөлгөндөн баштап 3 жыл бою больницалап жүрдүк да. Анан ошол кызым 3кө чыкканда 2,5 болгондо смарт-тришке келип калдым, как раз обучениялардан өтүп. Анан мага мынтип айтышты эле да. 5 жашка чейин кармабаса, уже кармабай калат деп айтышкан да. Бирок башын текшертсем чыга берди да, башында чыга берди. Анан кийин мен ошол жолдошум менен сүйлөшүп, аны чындап по-настоящему мындай вид создавать этпей, кечирип, экөөбүз ладить этип, жакшы сүйлөшүп, чоң апа, чоң атасы менен да ладить этип, жакшы сүйлөшүп, ушундай бир мындай өзүм ички дүйнөм жакшы состоянияга келгенде 5 жашка чыкканда мен ошол ага чейин же болбосо мен 2 ай сайын тарттырчумун башын. Анан ошол акыркы башын тарттырган барганда врач аябай таң калганда таптаза болуп калыптыр депчи. Таптаза болуп калыптыр деп. Баары бир мындай да, биз, мен, бизде энергетический поле бар. Бая күнү да сабак өткөндө да айтып атпайлыбы? Энергетический поле бар да, биз мына элестетле бир жумуртка бар да, мындай силерге көрүнбөгөн жумуртка бар. Бул научно доказано. Мен силерге азыр мындай ментальный нерселерди айткан жокмун. Научно доказано. Энергетический полесы бар адамдын. Адам басып жүргөндө өзүнүн катмарында энергетический поле алып жүрөт экен. Мына ошол энергетический поле биздин жаныбыздагы адамдарга түз таасирин тийгизет да, особенно балага түз таасирин тийгизет. Ошон үчүн айтылат экен да, бактылуу эне бул бактылуу бала депчи. Баланын бактысы абдан чоң таасир берет. Эненин бактысы балага депчи. Мен ошону ушул кызымдан кийин аябай жакшы түшүндүм да. Мына карасаңыздар, мен тазаланып, мен өзүм жакшы болуп калганда, менин кызым ошол эмеси эпилептический синдром жоголуп кетти да. Мен ушуга аябай таң калдым. Албетте баары мисалы дарыдан, антигиден, будан деп айтып атышты, бирок канча деген адамдар чындап ошол нерседен айыга албай жүрөт да. Аллергиялары, мисалы балдардын астмалары, астматиктер, аллергиялары бар. Мен силер күнөөлүү деген жокмун, жакшы түшүнгүлө да бул нерсеничи. Просто силердин энергетический полеңар балага оорураак болот да, оорураак болот. Мына ошон үчүн ошону тазалаш керек да. Тазалагандын бирден бир түрү медитация. Медитация бая күнүндө жасадык медитация. Бирок эгерде медитацияга кирип жасаганды үйрөнсөңөр, самый простой, верный способ бул ошол ый да. Ый. Ошон үчүн кичинекей балаңар, кыздарыңар ыйлаганда токтотпогонду үйрөнгүлө. Колдон келсе, просто кучактап,
анан байкуш деп жалеть этпи, аны роль жертвага киргизбеш керек да. Мисалы, мен деле кызым бир жер ооруп калса, алып просто эчтеке болбойт, иля бир азтайын айып калат деп ушинтиш керек да. Илаба болду, эмне илеп атасың? Айгат ал, ооруган деле жокко, кичине эле куладың дебеш керек да. Түшүнүп атасыздарбы? Надо дать ребенку поплакать. Да? Бирок в то же время жалеть не надо. Чоң кишилер да ошондой, мисалы, жана чистка кылган учурда ал кишини отуруп, байкуш чын эле сен кыйналдың, десең, анда ал уже мындай, биз баарыбыз эле актербуз, рольго кирип кетет, роль жертвы. Түшүнүп атасыздар? Ошон үчүн анализ кылганды үйрөнүш керек да. Анализ кылганды үйрөнүш керек. Башка адам азыр башка адам ыйлап атканда, өзүңөр ыйлап атканда дагы, башка адам проблемасын айтып берип атканда, ыйлап атканда, аны өзүңөргө кабыл албаганды үйрөнгүлө. Анткени биздин организм ал бирөөнүн проблемасы деп түшүнбөйт. Силер эмоция выделять этиңерби, болду, ал силердин проблемалар. Түшүнүп атасыңарбы? Кинону эмне себептен мен кино көрбөгүлө деп айтып атам. Мен деле аябай восприимчиваямын, мен деле кино көрсөм ыйлайм, мен ошон үчүн сериал көрбөгөнгө аракет кылам. Мен ошон үчүн фантастика, исторический кинолорду көрөм. Эмне себептен? Анткени алар мындай более башкачараак да. Мисалы, комедия ларды көп көрөм да. Комедия же болбосо, например, жанагы выступлениялар бар го, комиктердин, ошолорду көрөм. Эмне себептен? Анткени мен дагы аябай восприимчиваямын да. Бирок мен ошол смарт-тишке келгенден кийин ошол сабактарды өтүп атып, чистка кылганды үйрөндүм да. Кантип көрсө адам силерге ошол проблемасын айтып берип атканда, ыйлап атканда отуруп алып, ага соболезновать этпеш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Анын проблемасына баш отуңар менен кирип кетпеш керек да. Мисалы, балдарды чистка кылганда деле алар деген абсурдный нерселерди айтат да. Бул жакта эки эле жол бар да. Же сен соболезновать этесиң, же сен урушасың да. Мисалы, балаң айткандачы, сен мени жакшы көрбөйсүң, мен страшныймын, же болбосо да ушундай сыяктуу бирдемелерди айтат да. Анан жиниң келет да, кантип мен сени жакшы көрбөйм депчи. Анан бир болбогон нерселерди айтышы мүмкүн, мондай да мондай болгон, тигиндей болгон депчи. Анан ошол маалда ал баланы урушпай отуруп алып, ошо конструктивный диалог деп коет да. Бул эми психологко барсаңар түшүнөсүңөр, что это такое. Ошо маалда эмне себептен ошондой болуп калганын түшүндүрүп бериш керек да агачы. Например, мен чистка алганда кандай болот? Мисалы, кызым, мен сени уктум, ооба, балким ошондой мен сени жакшы көрбөй койгон, урушуп койгон учурлар болушу мүмкүн. Албетте болот. Мен деле тирүү адаммын. Эмоция жок айтыш керек буну. Кызым деп кошулуп отуруп алып, ыйлабай, спокойно отуруп алып айтыш керек да. Бирок мен сени жакшы көрөм. Бирок адам болгондон кийин кээ бирде жиниң келип кетет, кээ бирде ушундай нерселер. Же болбосо, например, бир конкретный случайды айтса, мен деле ошондой болгом. Конкретный случайды айтканда мен айтам, мен ошол күнү чындап эле, бирок мен ошол күнү настроениям жок болчу. Анан өзүм и так настроениям жок отурса, сен да жиниңе тиң. Сен жаман эмессиң. Просто ошол күнү менин настроениям жок болчу. Ошон үчүн ушундай ситуация болуп калды деп түшүндүрүш керек да. Түшүнүп атасыздарбы? Анан мисалы, мен страшныймын, мен кашым жаман, көзүм жаман дегенде, мен мисалы айтып берем да. Мен айтам да, давай экөөбүз отуруп ойлонолу. Сен ушул сөздөрдү каяктан уктуң эле? Сен буну өзүң ойлогон жоксуң да. Мен мисалы, сен өзүң билбейт болчуң, буну бирөө сага айтты. Кел отуруп алып эстесең, ойлонсоң десең, аны айтат да, тиги айткан, бул айткан деп айтат да. Көрдүңбү, бул сенин өзүң оюң эмес. Сен өзүңдү мен страшным деп ойлобойсуң, просто башка адамдар айткан үчүн ойлоп атасың депчи. Көрдүңөрбү, ушинтип, ушундай конструктивный диалог. Мисалы, бирөө келип алып силерге бир проблемасын айтып ыйлап атат да. Мисалы, кандай проблемаларын айтат, майка жазсаңар, ошого жараша мындай диалог. Просто деген силер түшүнүшүңөр керек да. Силер ал менен кошо ыйлап, ага соболезновать эткенден пайда чыкпайт.
как только человек начинает өзүнүн проблемасын айтып баштаганда, силердин логикаңар иштеп баштаганда, ошондо силерде блокировка болот. Жанагы негативди воспринимать эткенге блокировка болот. Бул кантип? Мисалы, ошол адам айтканда, бирөө проблемасын айтканда, силер ошол мен бул адамга кантип жардам берсем болот деп ойлош керек да. Байкуш дебеш керек. Да. Мотивация бергенди үйрөнүш керек. Ушу илеп аткан адамга мотивация бергенди үйрөнүш керек. Мисалы, эми ар түрдүү ситуациялар болот да, бул ситуацияга жараша. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, көп адамдар ошо балдарын чистка кыла албайт да, бул аябай кыйын нерсе. Ошон үчүн психолог алып барсаңар болот да. Кошо кайгырбаш керек. Анткени силер аны менен кошо кайгырганда анын проблемасы чечилип калбайт да. Бул 100% мен силерге гарантия берем. Наоборот, ал өзүн жертва кылып дагы силерден чыгып башка бирөөгө барып да ыйлап келет да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн анан, например, ошол адам ыйлап атканда мынтип айтсаңар болот да. Ооба, сен аябай кыйналдың, албетте кыйналдың, сен ыйлашың керек. Бирок ошол ыйлап ичиңди тазалап ал. Бирок сен ошол мен сага ишенем, сен колуңан баары келет. Сен аябай жакшысың, мисалы, балдардын проблемасын айтса, жакшы тарбия бердиң балдарыңа. Бул эми калганы сенден эмес, балаң өзү аракет кылыш керек, же ушундай сыяктуу ушундай сыяктуу нерселерди айтыш керек да, мындай. Же болбосо ыйлабай эмне деп айтпаш керек да. Түшүнүп атасыңарбы? Ушундай моменттер бар да. Жалеть этпеш керек, но в то же время анан бирок өзүң ыйлап атканда, эми карагыла. Мотивация айтыш керек, ооба, мотивация айтыш керек да. Макташ керек адамдычы. Макташ керек да. Ал огуш беттер ыйлайт да, анан мен сага ишенем, тиги будан. Сен байкушсуң деп эметпеш керек да. Түшүнүп атасыңарбы? До конца ичиндеги ыйын чыгарганга аракет кылыш керек да. Эми өзүңөр кантип ыйлаш керек? Эгерде чындап ыйлагыңар келип атса, желательно мындай ошол осуждать эткен адамдар жок жерде ыйлаш керек да. Анткени баары бир бирөө осуждать этсе эле бизде блок пайда болот да. Ошон үчүн мен мисалы ыйлаган ага жашынып алып ыйлачымын да. Ошентип чыгарчымын да. Анан сууну агызып алып эч ким укпасын деп. Бирок азыр болсом, если я захочу плакать, мен любой жерде жатып алып ыйлай берем да, үйдөнчү. Анан жолдошум башында таң кала берчү да. Башында аябай переживать этип, жаныма отуруп сурап, эмне болду сага десечи, эмне болду сага десе, баягы жинденем да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн баягы чынары же муякта жазып атпайсызбы, байкуш эле дей беришсе эмне болот депчи. Баягы жалеть этсе, жалость негизи убивает человека, да? Негизи жалость убивает человека, да? Это их мнение. Это их мнение. Например, башка бирөө силерди жалеть этип атса, ал адамдын өзүнүн мнениясы да. Мен деле мисалы көп адамдар жалеть этет до сих пор эле. Мен мисалы мындай да, мен азыркы жашап аткан жашоом мен үчүн өзүмө сонун да. Например, мен өзүмдүн үйүм, машинам, бала чакам жагат да. Бирок бирөө үчүн менин жашоом идеальный эмес да. Например, да, азыр силер ойлогула, мындай эч ким албетте жалеть эткен адамдар болот да. Мисалы, туугандардын арасында деле, например, чоң кошумча кошоюн деп калсаң, баягы арасынан карап, койчу бул кошпой эле койсунчу. Мисалы, мен особенно ошол азыр турмуш куруп, азыр антпай калды, бирок мурда деген апамдар менен маамдар менен жашаганда ошол бирдеме болгондо кой айпер кошпой эле койсун. Бул деген эптеп-септеп жашап атса,
деген сыяктуу нерселер да. Анан ошондо аябай эметесиң да. Анткени мен өзүм характерим ошондой, мен көнгөн эмесмин, чтобы меня кто-то жалел да. Анан ошого жиним келип, ал убакта эми психология ошондой болчу да, ошого жиним келип огош бетер ошо кошумча кошуп ушунтчумун да. Анан жиним келип өрчүсөм, эмнеге ушунта беришет деп эле жиндене берчүмүн да. Көрдүңөрбү? Азыр болсом, например, ошондой болсо силер ал адамдын ар бириңер өзүңөрдү башка адам мнениясына бөлүп караганды үйрөнгүлө да. Это его мнение деп койгула да, калтырып койгула. Например, жакшы ойлой, жаман ойлой, ал адамдын өзүнүн мнениясы. Эгерде сиз ошол критиканы кабыл алып атсаңыз, демек сиз өзүңүздү ошентип ойлойсуз да, ошон үчүн сизге катуу тийип атат да. А эгер ал сизге мындай эметпесе, например, кетип баратсаңар эле бир киши силерди моунун көзү көрбөйт, моунун көзү көрбөйт деп атат да. Например да, эми анан бирок силер аны карап, ай мен көзүм көрөт деп эле кетип каласыңар да, туурабы? Же ага туруп кечке доказывать этесиңер, мен көзүм көрөт, сен эмне келесиңбу деп ага кечке эметпейсиңер да, туурабы? Жөн эле айтып койсоңор, ай мен көзүм могу жинде болуп калган го деп коюп кетип каласыңар, туурабы? Эмнеге? Анткени силер 100% билесиңер да, что көзүңөр көрөт экенинчи. Түшүнүп атасыңарбы? Же болбосо чачыңар бар, укладка алып кетип баратсаңар эле бирөө могу лысый деп атсачы, карап точно могу ненормальный деп койсоңар да. Эмнеге? Анткени силердин чачыңар бар да, лысый эмессиңер да. Көрдүңөрбү? Ошол сыяктуу да. Эгерде внутренний мирде ошол проблема жок болсо, кабыл албайсыңар. Ошону ойлонуш керек да, ошону чистка кылыш керек. Отуруп жазыш керек. Эмне себептен мен өзүмдү, алар эмес, өзүм байкуш деп эсептейм. Почему я себя считаю жертвой? Почему меня это задевает деп сураш керек да. Мисалы, бирөө силерди бирдеме деп койсо, почему меня это задевает деп ойлонуш керек да. Почему меня это задевает? Көрдүңөрбү? Ошон үчүн биз мурда даже мындай практикаларды кылчубуз. Азыр эми акыркы жолу Жалал Абадка, Нарынга барганда жасасак керек эле. Бул жака жазып койсоңор, групповая чистка деп коет, бул медитациянын жардамы менен чистка кылат. Ошондой кылсаңар болот, чогулуп, эч кыйынчылыгы жок. Телефондо записанный эмелер бар, медитациялар бар. На чистку десеңер чыгат. Медитация на чистку же болбосо медитация для очистки внутреннего мира десеңер, ошондой медитациялар бар. Ошолорду алып алып чистка кылсаңар болот. Бул ошол ыйлап атканда эң негизги правила токтотпош керек, осуждать этпеш керек, ойлонбош керек, өзүңө жалеть этпеш керек да. Жөн эле ошол эстеп эле, как будто кино көрүп аткандай болуп эле, кино көргөндө ыйлайм деп атпайсыңарбы, мына ошо кино көрүп аткандай болуп эле, өзүңөрдүн жашооңорду элестете эле мынтип кадр кылып, мисалы, ошо өзүңөрдүн жашооңорду элестетсеңер, 5 жашта, 4 жашта, 3 жаштагыңарды элестетсеңер, ошол кадимкидей мындай кино болуп айланат. Мына ошондой эле элестетип алып эле, ошол кино болуп айланып аткандай элестетип алып эле, анан чистка кыла берсеңер болот да. Кимде кандай суроо бар? Эми суроолоруңар болсо бергиле. Мен ойлойм силерге түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Силерге задание, мен да азыр интернеттен издеп көрөм, эгер тапсам мен ыргытып коем. Негизи YouTube'га кирип өзүңөр деле издесеңер болот. Медитация на чистку, же жан дүйнөнү тазалоо медитациясы, чистка внутреннего мира. Көбүнчө орусчалары издеп ошол медитация кылабыз. Андан сырткары ошол жанагы мен айтып кеткен, что меня задевает да, башка адамдардын айтканынан мени эмне, бул аябай жакшы натыйжа берет да. Бизде буюрса эртең дагы сонун тема болот, ошондо дагы улантабыз ушул нерсени. Суроо жок болсо жок деп жазып коюңуздар. Сүйүнгөндө ыйлаган деле ошондой сыргайжы, аны деле биз сүйүнгөндө деле катуу сүйүнгөндө чыгат жашчы. Эмне себептен? Анткени катуу сүйүнгөндө деле бизге деген организмибиз газ бөлүп чыгарат. Бул деле эмоция, бул деле күчтүү эмоция. Мына ошол күчтүү эмоция болгон үчүн эмне болот? Бизде организм көтөрө албай калган үчүн жаш чыгарат да. Көрдүңүздөр, бул деле эчтеке болбойт, ыйлап коюш керек.
В общем, организм ошол ыйлаганга сигнал берип атабы, ыйлаш керек да. Бунун эч жаман жагы жок. Мына ошону эле түшүнүш керек. Эч жаман жагы жок. Бул только жакшы. Жакшы эле нерсеге алып келет да. Чынары же сиздин суроолоруңуз бар болсо, азыр как раз Жалал Абадта Алтынай Мамасадыковна жүрөт. Ал дагы күчтүү лидер. Негизи Алтынай эже дагы көп техникаларды билет. Ошол менен сүйлөшсөңүз болот. Так, моякта медитацияны кайсы маалда жасоо пайдалуу десеңиз, медитация, позитивке медитацияны эртең менен жасайбыз, негативке медитацияны кечинде жасайбыз. Любой нерсени ушундай бөлүп алгыла, талдап алгыла. Негатив кечинде, позитив эртең менен. Чистканы только кечинде жасайбыз. Түшүндүкпү? Же болбосо чистка жасаганында, эми мисалы групповой чистканы өзүңөр жасасаңар болот, бирок көбүнчө чистканы кечинде жасалат да. Кечинде. Таң атпай туруп негативке чистка жасаганга болбойт. Бул целый день силердин энергияңарды алып коет. Аябай көп энергия кетет. Чисткагачы, негативке. Ошон үчүн баягы Назгүл Капаровна да айтып атпайбы, бир эле жолу жасагыла жанагы эмени депчи. Техниканы да бир эле жолу жасагыла депчи. Ошол бардыңарга рахмат. Анда буюрса орусчасынан көрүшкөнчө задание түшүнүктүү болду деп ойлойм. Бардыңыздарга рахмат.